Иранда дем алыш күндөрү кеминде 11 шаарда каршылык акчалар уланды. Протесттерди басууга өкмөт болгон дараметин жумшап, полициянын атайын даярдыктагы бөлүктөрүн жана кошумча коопсуздук күчтөрүн тартып жатат. Алар элге каршы түздөн түз курал колдонушууда. Ирандыктар 22 жаштагы студент кыз Махса Амининин полициянын абагындагы өлүмүнө кыжырданып, өкмөткө каршы массалык нааразылык акцияларын баштаган. Ал хиджаб кийүү эрежелерин бузуп, чачын бир аз көрсөтүп жүргөн деген жүйө менен кармалган болчу. Андыктан нааразылык акцияларынын башында аялдар турганы таң калыштуу эмес. Бул аялдар жоолуктарын чечип, Тегерандын эң кымкуут көчөлөрүнүн биринде жөө жүрүшкө чыгышты. Алардын коопсуздугу үчүн жүздөрүн жашырууга туура келди. Кечээ кечинде баш калаанын башка бөлүгүндө демонстранттар Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хамейнинин сүрөттөрүн өрттөштү. Бул зээндик эйткен кадрларда апасы менен кызы аларды кое берүүнү өтүнүп жатканын көрүүгө болот. Күтүлбөгөн жерден полиция кызматкери кызын бордюрга түртүп жиберди. Ал эми полициянын пневматикалык куралынан каза тапкан 20 жаштагы Хадис бул зомбулуктун акыркы курмандыгы болуп калды.